Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Бул кайрылуу жасаганга мени мажбур кылган кечеги Ошто жана Жалал Абадта болуп өткөн оңолмок элек биз качан Ордодо турса 3 бахан деген концерттин аркасынан болгон ызы чуу. Бардык каналдар, гезиттер, семейлер телефон чалып, эмнеге бул концерт атымен болду, эмне болуп кетти, эмне үчүн программадан ал интермедиа алынды деген суроолорду берип атышат. Мен ушуга бир токтолгум келип атат. Ооба, сатира бул ачуу болот. Сатира чындык болот. Буга чейинки канча президенттер өткөн болсо, ошолордун бардыгын сындап, бардыгын көзүнө сайып, элдин колундагы курал катары сындап келгенбиз. Бул ошондой сатиралардын бирөө. Эсиңерде барбы? Аскар Акаевичтин алдында Ким Аким деген интермедианы телефон менен акимдерди алмаштырып ойногондо канча жыл көрүп сиздер жыргагансыңар. Ошол кадр саясатындагы сын болчу. Бакиевдин алдында авиабаза Ганси деген интермедианы ойногондо ушул Гансинин аркасынан жакында бирдеме чыгып кетет, ушундай болуп атат дегенди койгонбуз. 6 айдан кийин не болду? Революция болду. Ушуга окшогон коомдогу бышып жеткен нерсени айтуу бул сатиранын, куудулдардын милдети деп эсептейм. Жээнбековдун алдында Чыгышке дегенде ошондой ат менен концерт коюлду. Атамбаевдин алдында Атамбаев кеткен жок деген концерт коюлду. Ушулардын бардыгын сиздер көргөнсүңөр. Эми азыркы бийлик, эми азыр өзү президент жок, азырча убактылуу президентибиз бар. Бул негизинен шайланып барган президент жок. Бирок ушул сөз эркиндигине, куудулдарга болгон кысым болуп көрбөгөндөй чекте болуп атат. Мына ошол концерт башталганда кимдир бирөөлөр талапкерди 3 кишинин биздин башыбызды алмаштырып коллаж жасап туруп интернетке коюп коюптур. Якыбы биз ошондой афиша чыгарып, ошол менен концерт коюп аткан эмишпиз. Туугандар, ал коллажга антып чыгарылган сүрөткө биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз эмне үчүн ал бирөөлөрдү коюп алып чыгарышыбыз керек? Туура, айтып атам го, бул ачуу чындык. Ачуу чындык. Концерт биринчи күнү болуп өткөндө ошто эртеси күнү УКМКдан чакырышып, аябай сылык чакырышып. Мындай да жанагынтип террористтерди кармагандай кылып прокурорду Өмүрзаковду колун кайрып иштеп аткан жерине алып кетти эле, андай кылышкан жок. Жөн эле телефон менен чакырышты. Келип кетсеңиздер деп. Боптур деп баздык. Бир аякка бара берип үйлөнүп калганбыз. Атамбаевдин маалында да чакырган. Башкы башкармачылыгына чакырышкан. Де койчу, кандай бир сын айткан сайын чакырып ушундай тизгиндеп турушат. Чакырып, бул концерт неге мындай коюлуп атат? Койбой турган кандай жери бар экен? Мына бул жерде эч ким эчкинесин сүйлөгөн жок. Бул жерде ошол талапкердин сүйлөгөн сөздөрү, элдердин, шайлоочулардын талапкерге айтылган сөздөрү, ошону гана чогултуп койдук. Башка эч нерсе жок. Тем более бул жерде биз бир талапкер жөнүндө айтып аткан жокпуз. Бул жерде ошол башка бир талапкер, Мадымаровдун өзбекчө сүйлөгөндөрү, ошолордун бардыгын юмор катары киргизгенбиз. Десем, алып чыгып, мына мыйзам боюнча шайлоо жүрүп аткан учурда кайсы бир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн же кайсы бир талапкерге шайлоочулардын сүйлөгөн сөздөрүн колдонуп тамаша кылганга болбойт деп мага мыйзамды көрсөттү. Мен айттым, болуптур. Андай болгон болсо бул интермедианы алып коелук. Биз мыйзамга баш ийген карапайым элбиз. Биз ар качан мыйзамды сындайбыз. Мыйзамдын чекарасынан чыкпаганга аракет кылабыз. Бирок бүгүн силер, жогору жактагылар, мыйзамдан канча жолу чыгып кеттиңер, биз аны да билебиз. Болуптур. Биз баш ийелик деп туруп, ошол интермедианы алып таштадык. Анан эмне болду? Көрүүчүлөр келди, алар кулактандырууну көргөн, ал интермедиа интернетке чыгып кеткен. 3-чү күнү концертке келген бир 11-12 жашар бала концерттеген ийдеп, ата-энеси бизге жетилип келиптир. Мына балам дейт, Жана 3 бахан деген интермедианы көрүшүм керек эле.
ошону ойнобой койду деп ыйлап атат, эмне кылабыз депчи. Алдап солдоп атып, акырын кийин ойноп беребиз, шайлоо бүтсүн деп атып кетирдик. Эми анда нааразы болгон канча анан сырткары. Койчу кыскасы элдерге түшүндүрүп айтып, мына ушундай шартта алынып калды, шайлоо бүткөндөн коюп берейlik деп атып концерт ойноп бүттүк ошто. Анан Жалал Абадка бардык. Барсак, билеттер сатылып кеткен. Бирок Жалал Абад облустук пандемияга каршы штаб чогулуп, отурум өткөзүп, губернатордун орун басары өзгөчө кырдаал киргизишиптир. Өзгөчө кырдаалдын киргизүү боюнча атайын отурумдун токтомун чыгарып, Барпы театрдын директорун алып барып колуна карматып, театрды жабасын дептир. Ал айттым дейт, мен кантип жабам? Билеттер сатылып кеткен болсо, элдер бүгүн кечинде алыс жакындан келсе, ким аларга жооп берет? Алардын укуктарын ким коргойт? Десем билбейбиз. Бул концерт болбош керек. Эң кызыгы, өзгөчө кырдаал Жалал Абад облусуна эмес, Жалал Абад шаарына эмес, бир гана Барпы театрына жана филармонияга киргизилиптир. Шаардагы бардык ресторандар, кафелер, базарлар, бардык жер иштеп атат. Бир гана өзгөчө кырдаал театрга киргизилиптир. Муну кандай түшүнсө болот, туугандар? Мен муну атайлап саясий буйрук деп түшүнөм. Мен билем, жогору жактан мындай буйрук берген эмес. Биздин жетекчилер өздөрү эле барып кызмат кылып, мынеке биз токтотуп койдук, биз мынандай кылдык деп отчет бериш максатында муну жасашты. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында биз башка жака коелук дедик. Болуптур, театрга киргизбесеңер, эми ошо алыстан келген элдердин бир сыйлап, ушул улгайган адамдар келет. Биз алып барып бир менчик ресторанды сүйлөшүп, ошол жерге алып барып коюп берейли дедик. Макул болушту. Сүйлөштүк, арендасын айтты, 18 000 төлөйсүңөр деп. Макул төлөйдүк. Элди ошол жака ташыйбыз деп турсак, 1 саатка жетпей, ээси чалыптыр, мен силерге бере албай калдым. Эмне болду? Азыр эле макулдашпадык беле. Жок эле балдар, мен проблема кылгым келбейт, мага проблеманын кереги жок. Кыскасы, ага телефон чалып туруп, концерт өткөнгө уруксат бербегин дептир. Ошентип, ал жерде болбой калды. Анан эмне болду? Анан алыстан келген көрүүчүлөр мына канча нааразы болуп телефон чалышып, жүздөгөн телефондорду чалды. Мен ошон үчүн силерге айтып коеюн, айланайындар. Бизден көрбөгүлө. Биз ошол концертти коелу деп бардык. Эгер биз барбай койсок, анда бизге нааразы болсоңор болот. Силер нааразы болсоңор, ошол губернаторгабы, орун басаргабы, билбем кандай бир чечим чыгарган кишилерге нааразы болгула. Мен билем, улгайган кишилер келди, апалар келди, аталар келди. Ушул улгайган элелердин ошол жерде үшүп келип турганын көрүп, мен Камчыбек Кыдыршаевдин 8 мартта дайыма апаларга ак жоолук салып, атайын чай берип өткөзгөн бир топ отурумдарына чакырган, мен катышкан бар. Ошол энелер эсиме түшүп кетти. Булар эмне бийлик бар калгандан кийин эле бардыгын унутат дагы, карапайым элдин укуктарын коргой турган адам калбай калабы деп ойлоп калдым. Бул кандай мамиле? Ошол апалар, байкуштар ошол жерге келип, бир отуруп, бир концерт көрүп кетейин, бир эс алып кетейин деген ойдо келгендер. Мына мен силерге телефондо сүйлөшкөндө айттым эле. Мен эртең кайрылуу жасап айтам. Бул бийликтин кылган мамилеси болду. Бул кандайдыр бир кызмат көрсөтүп, кандайдыр бир жанагы жогору жака бир ушундай кылдык деп отчет бериш максатында кылды. Ошентип Жалал Абадтагы концерт атмен болду. Ушул жакшы болду. Мен Кытайга барып концерт койдум элем, бир 5 жыл мурда. Кече Жалал Абадтагы болуп аткан окуяны карап туруп, ошол Кытайдагы койгон концерт эсиме түшүп кетти. Себеби ошол биз концерт кое турган жерге атайын кызматтар келип, биздин ар бирибизди келген элдеринде көп кызмат келип, бул жерде мүмкүн эмес, эл чогулуп алыптыр, башка жака алып барып, аяка барсак, аяка мүмкүн эмес деп, ушун көчүп жүрүп, акыры биз жерге барып тыгылып, эски бир зданияда концерт койгонбуз. Мен ойлоп калдым, булар Кытайдын тартибин бизге киргизейин деп атышабы. Ушул Кытайда кандай мамиле болгон болсо, ошондой болду. Кытайда ал концертти биз койгонбуз. Ал эми Жалал Абадта биз бул концертти кое албай койдук, туугандар.
Мына ушундай жагдайда бул концерт болбой калды. Эми кандай дейбиз эми? Азыр Кыргызстандын эли бир эки мындай жакка бөлүнүп калгандай да. Бирөө бир талапкерди колдосоң, Садырды. Сен элдин адамысың. Эгер Садырга кайшы кандайдыр бир кайчы пикир айтып койсоң эле сен эл душманысың. Азыр Кыргызстан экиге бөлүнүп калгандай да. Колдобосоң эле эл душманысың. Айланайындар. Ким кимди тандаган болсо, шайлай бергиле. Ар бирибиздин тандообузду сыйлайлык. Эгер силер Садырды тандаган болсоңор, анда Садырды шайлагыла. Аны тандабагандарды эл душманы кылбагыла. Ар кимдин өзүнүн тандоо укугу бар. Силер зордобогула. Мен азыр кайрылуу жасайм. Садырды тандагандарга эмес. Эч кимди тандабай эканчы болуп ортодо тургандарга кайрылам. Себеби көпчүлүк адам азыр кандай кылсак экен, кайсы жакка оосок экен деген бир ортодо турушат. Себеби ар кандай маалымат булактарынан ар кандай нерсени айта берип, элдин башын айландырып бүттүк. Эми туугандар мындай. Мен 45 жылдан бери саясий сатираларды жазып, элдин куралы болуп, эл тараптуу болуп келген кишимин. Анын аркасынан канча куугунтук жеп, кандай болуп жүргөнүмү силер жакшы билесиздер. Мен элге эч качан элди таштап бийлик жакка сатылып өтүп кеткен эмесмин. Азыр дагы мен ошол эл жактап турам. Туугандар, саясатты түшүнүш өтө кыйын, туура. Айылдагылар, жөнөкөй дыйкандар, малчылар дейликпи, жөнөкөй карапайым адамдар муну жакшы мындай аңдап түшүнүш өтө кыйын. Себеби саясатты саясатчылар түшүнбөй атат азырчы. Ошон үчүн кайсынысы туура экен, кайсынысы туура эмес экен деген бир ойдо тургандар көп. Ошон үчүн мен 45 жыл силердин тарабыңарды колдоп келген киши катары бүгүн айтат элем, ойлонгула. Биз эртең мамлекеттин тагдырын чече турган жерге келип калдык. Азыр башты бекитип алып отура турган убакыт эмес. Ар бир айылда, ар бир жерде, ар бир райондо, айыл өкмөттөрдө жогору жакта кызматта иштегендер, мурда депутат болгондор, мурдагы элдин добушун сатып алгандар, административдик рычагты иштеткендер, ошолордун айынан кечеги төңкөрүш болгон жасалган кишилер айылдарда чуркап жүрөт. Муну шайлап койгула, муну койгула, муну койгула. Туугандар, ошол чуркап жүргөндөрдүн бардыгы силердин душманыңар. Алар кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын чечиш үчүн жогору жак менен сүйлөшүп, мен муну айылды мынанча пайыз алып беремин. Муну айылды мынанча пайыз мен алып беремин деп жүгүрүп жүргөндөр. Силер ошолордун айтканынын тескерисин жасагыла. Ошондо силер утасыңар. Эгерде ошолордун айтканын биздин бала эле, ушул бала бизге шагал төгүп берген эле, ушул бала менен өткөндө чай берди эле десеңер, анда өлдүк. Анда алданасың. Ар бир адам эл ушуну айтып атпайбы дегенден токтогула. Эл айтып атканды караба. Өзүңдүн жүрөгүң менен сүйлөшүп, өзүңдүн аң сезигиң менен танда. Мына ошондо биз утабыз. Туугандар, бул жерде өтө чоң бир маселе жатат. Келгиле. Мына эртең шайлоодо мына ушундай тарапта болсок, ошондо биз чоң жыйынтыкка чыгабыз. Себеби дегенде падыша боло турган адам, президент боло турган адам айтып аткан сөзүн, максатын так билген, мыйзамдуулукту билген, ошону туткан, ошону сүйлөй билген адам болуш керек. Кече Кара Сууда стадиондо Садыр менен жолугушуу болду. Тобо, кышындасы кар жаткан стадионго эл келди. Ап келди, мындай айтайынчы. Ушул жерде Садырдын сүйлөгөн бир сөзүн эске салып коеюн силердин. Мен Садырдан бийликтин канча бутагы бар дегенде билбегенде, туура эмес айтканда, мен таң калдым эле да, бул кандай адам? Мамлекеттин президенти болом деп аткан адам бийликтин 3 бутагын билбесе, бул кандай адам болуп калды? А кече стадиондо сүйлөп атканда мынтип айтты. Менин оппоненттерим акча жок,
Акчаларыбыз жок, ошон үчүн программаларын элге тарата албай атабыз деп айтып атышат. Туугандар, азыр деген жөнөкөй эле бир барака принтер деген бар, ксерокопиялар деген толтура. Ошого эле жазып туруп, эгер программаңар болсо, принтерден көбөйтүп эле, ксерокопиядан көбөйтүп эле элдерге тарката бербейсиңерби? Силер ошону да кылбай атасыңар деп айтты. Эгер кимде ким байкабай калган болсо, аны кайрадан көрсөңүздөр болот. Туугандар, мен таң калдым. Эгерде өзү мыйзам бузуу менен кетип бараткан болсо, башка талапкерлерди дагы мыйзамды бузганга түртүштүн кандай кажети бар эле? Себеби дегенде шайлоо үгүт иштериндеги бардык кагаздар, алардын бардыгы шайлоо фондунан чыгарылат. Каалаган адам эле ксерокопиядан өткөзүп таратканга болбойт. Ал деген мыйзам бузуу болуп калат. Мен ушуну көргөндө биротоло үмүтүм үзүлдү, туугандар. Ошон үчүн келгиле мындай кылайлык. Мамлекет башчысы боло турган адамды тандаганда анын канчалык деңгээлде мыйзамды билгендигин, айткан сөзүндө канчалык тургандыгын, бир эле тил эмес, канча бир мамлекеттик тилдерди таза сүйлөгөнүн карап туруп тандагыла. Сүйлөй берет дейт, туура. Ажо сүйлөш керек. Сүйлөө бул саясаттагы эң чоң курал. Сүйлөбөгөн адам президент болгондо кандай болгонун бардыгыбыз көрдүк. Сүйлөй албагандар депутат болгондо бардыгыбыз уят болгонду башыбыздан өткөздүк. Эми жаңылбайлык. Ошондой сүйлөй турган, такылдатып ордуна кое турган адамды тандайлык. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун кандидатурасын тандайм. Эгер кимде ким Рахманды колдоп, Рахман ака туура айтып атат, ушул саясатта бирдемени билет деген болсоңор, Мадымаров үчүн добуш бергиле. Мен кайдыгер болуп четте тура албайм. Себеби мамлекет бул менин да мамлекетим. Ушул мамлекетте менин балдарым, менин неберелерим жашаш керек. Мен балдарыма, неберелериме мыйзамсыз бандиттердин мамлекетин таштап кетким келбейт. Ошон үчүн күрөшкө чыкканыбыз да ошол, ниетибиз да ошол. Кудай буйруса, элдин жүрөгүнө мына жетип калдык. Эртең шайлоодо чоң бир ийгилик менен чыгабыз. Чоң рахмат.